Эртең менен көпчүлүк инсандар кофе менен таңды тосушат экен, бирок окумуштуулардын айтымына караганда чай алдаган адам баласынын ден соолугуна пайдалуу жана тезирээк сергитет, ойготот. Ошондуктан баарыңыздарга тест чайын сунуштайбыз. Туура айтасың, бул спортчуларга дагы аябай пайдалуу чай деп айтсак болот. Биз кезектеги коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Көптөгөн медалдардын ээси, Кыргызстандын намысын дал ушул күнгө чейин коргоп келген, алдыда дагы өзүнүн көптөгөн иш-чаралар менен коргоп келмекчи. Кыргызстан боюнча 5 жолку чемпион, Азия боюнча боевой самбо боюнча 2 жолку финалист Алым Насипов агайыбыз студияда. Салам алейкум. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Спортчулар кулп мүнөз, анан аябай спокойно болушат дейт да. Чындыгында баардыгынын мүнөзү бир окшоштой сезилет, э? Оорубастан. Баарыңар туугансыңарбы же? Эми кандай десем, ал жөнүндө ошол бизден улуу муун агайларыбыз эми өзүңдү мындай алып, эми жанагындай жакшы мамиледе бол, сени эл тааныгандан кийин сылык мамиледе бол деп айтат. Мен оюмча ошонун негизинде го дейм. Бүт эле машыктыгычы агайлар ошентип айтат го деп ойлойм. Кандай келип алдыңыз? Спортсмендердин таңы кандай башталат? Эмне тамак менен баягы тамактанасыз дегендей? Атайын режим барбы дегендей. Ал жөнүндө айта кетсем, атайын эле режим жок. Анан эми мындай особенно жанагындай майлуу тамакты, ичине аз-аздан детишныйды көп дегендей. Анан постоянно эле мындай режимен эмес, кадимкидей эле. Азыр. Буга чейинчи? Буга чейин неме болуп келген, мындай. Режим деген нерсе болгон эмес. Эми мындан бул жагына мен өзүм дагы аз даянданып аткан маалым да. Анан эми мындан бул жагына режим сактап аткан маалыбыз. Азыр сиздин чөйрөдө кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне менен алектенип атасыз? Биз ошол өзүбүз 5 жыл чемпион болдук. Азияга чыктык. Дүйнөлүк чемпионатка 3 жолу катыштым. Жакшы ийгиликтер болгон. Анан ошондон кийин где-то 2013 жылдан кийин биз өзүм катышпай калдым. Анан ал убакта ошол мезгилде көбүнчө биз өзүбүз спорт клубу ынтымак команда Ихлас деген клубду ачтык. Ачып, ошол жактан бизден кийинки муун биздин окуучуларыбыз чыгып атат. Анан азыркы учурда жакшы ESB уюмунда мушташып атат, веб деген уюмда мушташып атат. Биздин балдарыбыз аябай жакшы чыгып атат, окуучуларыбыз жакшы деңгээлде. Анан ошолорду машыктырып жүрүп эле өзүбүз дагы кызыгуу пайда болуп, дагы быйыл уступай этебиз деген жакшы ниетте машыгуу болуп атат, даянданып атабыз. Ошондо сиздин акыркы жолу качан чыктыңыз эле? Аралык канча жыл болду? Акыркы жолу чыкканыма 5 жыл убакыт болду толугу менен. 2013 жылы Сеулда, чемпионат Азияда боевой самбо боюнча мушташканмын. Ошондо 3-чү месте алып калганмын. Азиядан 3-чү местен алып келгенмин 2013 жылы. Толугу менен 5 жыл болду. 5 жыл бою чыга элекмин, эми баштайбыз деп атабыз. Азыр кандай сезимдер болуп атат? 5 жылдан кийин чыгам деп атасыз. Толкундоолор болуп атабы же тескерисинче күч топтоп калдыңызбы? Тескерисинче кандай десем, толкундоо болгон жок. Себеби биз ошол 5 жыл бою эле чыгып келгенбиз. Эми мен толугу менен айта алам, ошол маалдагыдан дагы уже мындай опыт ашты, эми жакшы ийгиликке жетишебиз деген жакшы ниеттебиз. Инсан. Негизи спортчу десе эле бизде бир стереотип бар да, элестетебиз. Мушташканды абдан жакшы билген адам, бирок мисалы интеллектуалдуулук планды алып караганда, мисалы китеп окубагандар деп ушундай бир элес орун алып калганда эмнегедир. Бул тууралуу сиз кандай комментарий бере аласыз? Жок. Бул чынбы, калппы? Эми кандай десем, көпчүлүк ошондой болушу мүмкүн. Мына биздин ичибизден бизден улуу муун байкелер мисалы көбүн эле келе атабыз. Көбү мындай мамлекеттик деңгээлдеги жакшы жетишкендикке бир жакшы немеде кызмат кылып келе атат деп ойлойбуз.
андан алысмын. Себеби мына ошол эле көпчүлүккө белгилүү болгон эле спортсмен байкелерибиз Жогорку Кеңештин депутаты болуп келе жатат. Жакшы бир жетекчиликте иштеп келе жатат. Ошол жагынан айта кетсек, андай эмес деп ойлойм го. Түшүнүктүү. Бирок кандай болгон учурда дагы спортко негизи ар бир эле адам жөндөмдүү болобу? Же болбосо бул кандайдыр бир талант керекпи? Мисалы Расулдан спортчуну биз чыгара алабызбы? Ушунтериңди чыгара. Спортсмен элем. Мен КМСмин, билесиңби? Шахмат боюнча. Эми мен айта кетсем, биринчи жөндөм деп ойлойм. Анан экинчи талыкпаган эмгек. Талыкпай эмгек кылган болсо, ошо алдыга бир максат коюп, талыкпай эмгек кылган болсо, ошол адам жетишет го деп ойлойм. Анан эч кимди мына бул бала бул ийгиликке жетишет, бул ийгиликке жетишпейт дегенден алысмын. Ким ушундай каттуу мээнет кылып, ошол алдыга бир жакшы багыт коюп, ошол багыттын үстүнөн жакшы мээнет кылган болсо, жетишет го деп ойлойм. Мисалы сиз көп ирет ийгиликке жетип, көптөгөн оюндарда биринчиликти багындырып келиптирсиз жана мына ушул спорт чөйрөсүндө сиздин атаандашыңыз менен бетме бет чыкканда ийгиликке жетүү үчүн бул адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Сөзсүз түрдө физикалык жактан эле күчтүү болуш керекпи же башка бир сапаттар да керекпи? Конечно, физикалык жактан болгону болуш керек. Ал негизги маселе. Анан экинчи жагы адам өзү дагы жанагы өзүнүн акылы менен, өзүнүн опыту менен, анан өзүнүн чыдамкайлыгы менен жетишет го деп ойлойм. Эң негизгиси өзүнүн опыту, анан өзүнүн ошол опутуну жакшы пайдаланып калган мезгил болот да, экөө тең эле жакшы спортсмен. Анан ошол бир мезгилге чыккандан кийин сөзсүз бир нерсе утат, экинчиси жеңилет да. Ошол жеңген адам өзүнүн ошол опытунда, моментинде, өзүнүн ошол какой-то секунд убакытта пайдаланып калат. Ошо менен ийгиликке жетишет го деп ойлойм. Анан эң негизгиси бул спортсмендин чыдамкайлык. Чыдамкайлыгы көп нерсени басып өтөт го деп ойлойм. Мына жоопту дагы ала алдык. Демек, акыл сөзсүз түрдө спортко тиешеси бар. Ансыз күчтүн кажети эле жок. Ал байке, дүйнө жүзүндө белгилүү спорттордун түрү аябай көп. Биз анын баарына кызыгып, же болбосо ар бир спорттун өзүнүн фанаттары бар. Бирок дүйнө жүзүндө таң калыштуу спорттор да бар экен. Азыр биз экранга сүрөттөрдү көрсөтүп беребиз. Сиз болушунча сүрөткө карап кайсыл спорттун түрү экенин таап беришиңиз керек. Даяр болсоңуз. Биринчи сүрөт. Бул кайсыл спорттун түрү деп ойлойсуз? Атайын ушинтип баягы кол ашат экен ылдый көздөй. Кайсыл спортtu ойлойсуз? Тоо экен. Тоодон, айылдан өзгөчө ушундай көрүнүштө байкайбыз да, чуркап түшүп баратып, колап. Бирок бул спорттун түрүндө сөзсүз түрдө колап түшүш керек экен. Кандай сен дагы тап, сен да билбейсиң да. Мен ойлойм бул кубалашмак болуш керек деп. Тоодан кубалашып келип калат. Тоодан ылдыйбы? Сиз кандай дейсиз Алмайка? Же болбосо өзүңүз табыңызчы ошол спорттун түрүн ат. Кыргызча атап коелу ошону. Ушуну билбейт экенмин, жанагы эми тоодон ылдый кулаган спортту биринчи жолу утам. Чындыгын айта кетсек. Андай спорттун түрү жок беле. Кантип токтойт экен. Бул негизинен сыр оюну деп коюшат экен. Сыр оюну. Сыр дегенде баягы катып деген сөз эмес, баягы тамак жеген тамактын сыр деп. Бирок биз кыргызча кубалашмак деп эле атап коелу. Ылдый көздөй кубалашмак. Дагы сүрөт барбы? Ооба, бар. Экинчи сүрөттү көрсөтүп коюңуздар. Экинчи сүрөт. Бул кайсыл спорттун түрү? Бул американский футбол, мне кажется. Бул спортто футбол дагы, бейсбол дагы, хоккей дагы бар. Бул спорттун муздун үстүндө болгондо биз хоккей десек болот эле. Бирок чөптүн үстүндө болгондуктан бул газондун үстүндө чөпкей деп коебуз. Чөпкөйдө болгондуктан точно айта албайт экенмин. Хёрлинг деген спорттун түрү экен. Бул жакта футбол, бейсбол жана хоккей. 3 спорттун эрежелери айкалышып
ошол пайда болгон спорттун бир түрү экен. Кийинки сүрөт даяр болсо аны көрсөтө бериңиздер. Бул спорттун түрү кандай деп ойлойсуз? Сууга чөгүп бараткандарды куткаруу. Ооба, бир аз жеңилдетип беребиз. Бул спортто бир гана үйлөнгөн жубайлар катыша алат. Да. Анда Аты ошого жакын эле. Мен айтканга. Кайсы хёрлингкеби? Жок, мен азыр жубайларга тиешелүү, үйлөнгөндөргө тиешелүү деп атпаймынбы? анда суунун ичинде алып чыгып атпайбы? Бул суудан алып чыгуу сөзү кандай? Бул спорт жалпы ошол жубайларга деп атпайм, аялдарын көтөрүп алып 250 метрди баягы көптөгөн татаалдыктардан өтүп биринчи жетүү максатында уюштурулган оюндардын бири экен. Кыргызстанда ушундай спорт болсо кандай болмок? Тилекке каршы бизде өнүккөн эмес. Бизде да болсо. Тилекке каршы жабактыга жарашабы? Бул официалдуу спорттун түрү эмес. Бул ар бир мамлекетте, мисалы бул спорт Финляндияда аябай өнүккөн. Сиздин маанайыңызды көтөрүү максатында ушул сүрөттөрдү силерге көрсөтүп бердик. Кандай учур болбосо дагы сиздин спорт түрүңүз бул спортторго кирбейт. Бул аябай олуттуу спорттордун бири деп айтсак болот, Ооба, сиздин азыркы күнү шакирттериңиз барбы? Жана сиз аларга күнүгө өзүңүздүн кандай кеп кеңештериңизди берип турасыз? Ошол айта кетсем, ошол жөнүндө мына көпчүлүккө белгилүү болгон эле ушул веб уюмунда мушташып аткан жана ушул ESB уюмунда мушташып атат мына Чечняда, Молдавияда дагы башка көптөгөн мамлекетте мушташып атат. Абдисалам уулу Кубаныч деген бул менин окуучум десем болот. Ал баланын жетишкендиги 12 победа болду. 2 жолу утулуп калды. Ошондо 12 победасы менен ошол азыр көпчүлүккө белгилүү болгон Абдисалам уулу бул менин окуучум. Жакында ушул ESB уюмунда кийинки айыбыздын 10-айдын 13-числосунда ушул Чечняда, Чечен улутундагы жигит менен беттешет. Кезектеги беттешүүсү ошол Чечен улутундагы жигит болот. Ошол менен беттешсе, ошону жеңип чыкса, дагы алдыда 2 беттеш калат. 2 беттешин уткан болсо, ошол менин окуучум Абдисалам уулу Кубаныч ошол ESB уюмунун титулный боюн утат деген үмүттөбүз. Ол титулный боюга ESB уюму ушул биздин Азиянын аябай мыкты спортчуларынан 16 бала тандалган. 16 баланын эң күчтүү бала деп ушул биздин Абдисалам уулу Кубаныч менен Дагестан улутундагы жигитти коюшкан. Дагестан улутундагы жигитти май айында ал жигит утту, биринчи айланпадан өттү десек болот. Мына экинчи айланпасында ушул Чечен улутундагы жигит менен мушташат, беттешет. Аны уткан болсо, алдыда дагы 2 беттеш калат. Ошол 2 беттеш уткан болсо, мен ойлойм, биздин ушул кыргыз мамлекетибизде ушул ESB'нин титулуну единственный ушул жигит гана алып келген болот да. Ошол 2 беттешин өткөзгөн болсо, ал деңгээлде, ал ESB'нин ошол титулный боюну бизден эч ким ута элек ушул убакка чейин. Эң сонун. Кандай болсо дагы ийгиликтер болсун. Абдисалам уулу Кубаныч деп биз да жаттап калдык. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сизге таңерте келип, абдан кызыктуу жана эң негизгиси пайдалуу маек куруп бердиңиз. Рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге. Спорт чөйрөсүндө эмес, жашооңузда да көптөгөн жеңилиштер болсун. Рахмат. Эфирибизди улантабыз. Бизде конокто эфирде студиябызда спортчу Алым Насипов болду.